сунушту убагында аткарбаса уже мажбурлоо жолуна өтөт. Бирок сөзсүз алардын жоопкерчилиги аралат. 17 январда Жогорку сотто Манас Ата кафеси боюнча чечим чыкты. Анда Ош шаардык сотунун жана Ош облустук сотунун чечимдери күчүндө калтырылган. Эми кафенин ээси имаратты өз эсебинен бузушу шарт. Манас Ата кафеси кызыл сызыкка 10 метр чыгып кеткен имараттын дээрлик жарымы муниципалдык жерге курулган. Жогорку соттун чечимин курулуштук көзөмөлдөө кызматынын Ош шаардык бөлүмү алып, сот аткаруучуларга өткөрүп берүү алдында турушат. Буйруса кече мына жакын күндөрдө эле тактап айтканда 17 январь күнү 2024 жылы чечим чыкты. Ал чечим Ош шаардык сотуна жиберилет. Ош шаардык соттун чечимди Ош шаардык сотунан ошол чечимди алгандан кийин биз дароо эле Ош шаардык сот аткаруу башкармасына жолдойбуз аткаруу үчүн. Качан аласыздар анда шаардык соттон? Качан келди деген маалымат түшсө, биз барып дароо эле алабыз да, ал чечимдичи. Жогорку соттун чечими шаардык сотко келе элек. Сот аткаруучулар чечим кандай чыкса, талапка ылайык чара көрүлөт деп айтып жатышат. Чечим биздин колубузга келе элек аткаруу документи бизге аткарууга түшсө, ошол аткаруу документтин талабында кандай көрсөтүлгөн, ошо көрсөтүлгөндөй кылып туруп иш алып барабыз. Мыйзамдуулугун карап туруп өндүрүшкө кабыл алабыз. Өндүрүшкө кабыл алгандан кийин дароо эле сот аткаруучулар аткарууга киришет. Аткарууга киришкенде эле биринчи ошо соттун чечимин ыктыярдуу аткаруу жөнүндө сунуш берет 10 жумуш күндүк мөөнөт менен. Ал сунушту убагында аткарбаса уже мажбурлоо жолуна өтөт. Кафенин ээси имаратты өз эсебинен бузбаса, сот аткаруучулар ички иштер кызматына кайрылат. Мындай шартта тамактануучу жайдын тагдыры дагы узакка чейин чечилбей турушу мүмкүн. Манас Ата кафеси коммуналдык кызматтар менен бери дегенде 5 жыл бою келишим түзүп иштеп келген. Бул арада мыйзамсыз уруксат берүүчү документтерди даярдаган бардык мамлекеттик кызматтар, алардын кызмат адамдары да жазаланышы керек деген талаптар коюла баштады. Биз айткан кафеде деле бул убага чейин ал жерде үй болгон да. Үй катары суу алган. Анан кийин ал жак кафе болду, бирок төлөгөндө коммерческий төлөшкөн да. Тиги водоканал ошондой жооп берген да. Ошон үчүн водоканалдын өзү менен дагы бир тактап койгонуңар өзүңөр үчүн жакшы. Бирок сөзсүз алардын жоопкерчилиги аралат. Себептен буга чейин каралбаа берилген. Эскерте кетсек, Манас Ата кафеси боюнча чыр 2022 жылдын июль айында чыгып, бүгүнкү күнгө чейин иштебейт. Тамактануучу жай журналисттерди ашканасын кирип көрүүгө уруксат берген эмес. Мындан улам териштирүү башталып, мыйзамсыз курулуш экендиги аныкталган. Нургелди Каныбек уулу, Алишер Мусажалил уулу, Т-Медиа, Ош шаары.